Assalamu alaikum. Машина Кейж каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Мына кезегеме жыйынтыктоочу видеобузга келди. Бүгүн 25 июль 2021 жыл, аптагүнгө жекшемби. Ош шаарында Жапалак унаа базарындабыз. Азыр сиздерге тартуулай турган унаа көбүнчөсү ушул орто баадагы буларды камтыйт. Мо Лачеттиден баштай берели. Chevrolet Lacetti 2008, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6. Телефон номер канча? 779 30 75. Партроник датчиктери арканкы бамперинде. 4 айнектен электро көтөргүчтө, климаты авто функциясы менен, монохромный электронный дисплейде, мультируль, кожаный подлокотник бар. Баасы 230 миң. Биздин туруктуу дайыма биздин каналды колдоп, кубаттап жүргөн көрүүчүлөрүбүздүн арасына мына Chevrolet Cruze сурангандар дайыма бар эле. Эми тура түшүнүңүздөр, себеби баасы такталбаган же маалымат кагазы жок болуп калса, кызыгы жок деп мен тартпай коет элем. Бир он болсо да тартып коелу. Эгер кызык болуп калса, өзүңүздөр да телефон чалып сурап аласыздар деп ойлойм. Толук маалыматты. 2012 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, эсин байланыш номери 776 44 99 99. Тилекке каршы баасы жазылган эмес. Коробка автомат. Өзү 90% бааларын жазышпайт сатармандар. Ford Focus универсал 2011, кыймылдаткычтын көлөмү 1.8. Коробка механика, айтылыш баасы 270 миң сом. Мындай алюминиевый вставкалар экен эшигинде. Алдыңкы айнектери электро көтөрүштө, электро күзгүлдөр, кондиционер, печка, айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар, корректировка фар. Коробка 5 ступка механика. Бул жакта не кышкы дөңгөлөк барбы? Эки экен, Шулар менен кошулуп. Volkswagen Golf 5. Дөңгөлөктөрү жайкы, протекторлары жакшы, 2008, кыймылдаткычтын көлөмү 1.4, коробка механика. Турбинасы бар дейт эси. Климаты авто функциясы менен 2 зоналуу жакшы. Эм коопсуздук жазыгы минимум буларда 4 же 6 болот. 6 Айтылыш баасы $5000. 320 миң. Дагы бир Golf 5. Объему 1.6, коробка механика. Жабык, климаты авто функциясы жок, жөнөкөй эле экен. Бирок подогрев сидений бар, ESP система стабилизации бар, корректировка фар бар. 320 миң сом. Урматтуу көрүүчүлөр, өзү бул баягы арзан баадагы темабызга ылайыктуу баасы ошондой эле, бирок ошо маалымат катары көрсөтүп кое берейин. Mercedes-Benz E-класс 210 кузов, комплектация классик. 1998, объему 2.3, эсин байланыш номерлери. Төрт дөңгөлөктөн жайкы, протекторлары жакшы эле абалда. Салонун көрсөтөйлү. Кондиционер, печка, климатта мескен. Система стабилизации дифференциалов бар. Айтылыш баасы 180 миң сом деп атат.
Дагы да аз сурап калышыңар керек. Тоготер басында сурап койбойсузбу деп. Сурап көрөлү. Канча болот экен? 150 миңби? Мотор, коробка жакшыбы? Жакшы абалда. Мына көңүл буруп коюңуздар. Азыр зерикпей дагы номерин да айтып коеюнчу. 700 мо Билайнбы? Ошо 777 06 10 91. 150 миң сомго мынаки. 210 кузовтагы E-класс Мерс. Opel Vectra универсал. Бул жерде эсин байланышканда номери жазылып турат. Жылы объемы канча? 2016. Бензинби? Бензин. Боло турган басы 140 миң болду ошондо? Mercedes-Benz Vito 2002 так 430 миң сом. Грузопассажир экен. BMW 5 серияда 2003, объемы 2.2, коробка механика. Партроник датчиктер арканкы бамперинде. Климаты 2 зоналуу, монохромный электронный дисплейде, коробка 5 ступка механика, 4 айнектен электро көтөрүштүү, электро күзгүлөр, подлокотник бар, отуруштары боз түстөгү кожа. 300 миң сом айтылыш баасы. Chevrolet Lacetti 2007, объемы 1.6, 300 миң сом. Коробкасын көрүп билип берем. Механика экен. 4 айнектен электро көтөрүштүү, мультируль, климат автофункциясы менен бир зоналуу, мындай кожаный күрөң чехолдор кадалган. Mazda 6 универсал 2003, объемы 2, турбодизель, 300 миң сом. Равон R4 кен да? Равон немеси турат го? Логотипин жармаштырып койсуңар, а? Бул өзү Chevrolet Cobalt кен. Ошол Равон R4 деп деле койсок болот өзү. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, кондиционер жок окшойт, же барбы? Кондиционер жок экен, бирок подогрев сидений бар. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Коробка 5 ступка механикада. Жылы канча? 2012. Объемы 1.6 1.5. Басы 400 миң. Телефон номер 555 0404 95. Дөңгөлөктөрү айтмакчы 4 өтең мынандай, окшош, жакшы экен. Ушулбу? Гетспи, мына көкпү? Тартабыз Гетстерди. Hyundai Getz. Дөңгөлөктөр 4 өтең жайкы, протекторлары жакшы. Туманниктер бар. 2004, кыймылдаткычтын көлөмү 1.4. 4 айнектен электро көтөргүчтө, блокировкалары менен эшиктин замогун. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Кондиционер бар. Подогрев жок, а? Подогрев да барбы? Көрүп коелу. Бар экен. Жакшы. Басына кайрылалы. Басы канча болду? 300 миң сом. Кеми бар дейт. Hyundai Avante 3-тү сурангандарда көп эле. Комментарийде. Канча брат? 2004, объемы 2,
260 000 сом. Коробка автомат. 4 айнектен электро көтөрүштө, электро күзгүлдөр, подлокотник, велюр. Коопсуздук жаздыгы мынанки 4 бар экен. Жакшы. Капталкы могу эшиктен да отургучтан ачылат. Кондиционер, печка. Ушул Аванта 3-түн жанында дагы бир Аванта 3. Ушол жанда турган адамдардан сурасак 250 000 сом деп атты дейт ээси. Мында монитор бар коюлган. 2004. Коробка механика, кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. ДУ Ласетти. 2007, объему 1.6. Кондиционер, печка, коробка автомат. 340 000 сом деп атат, айтылышпас. Hyundai Getz. Туманниктер бар. 2003, кыймылдаткычтын көлөмү 1.4, коробка механика. Пол отурган баасы 245 000 сом. 4 айнектен электро көтөргүчтө, кондиционер, печка, айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Ушундай комплектацияда экен. Hyundai Getz, ошо туманниктер бар. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, кондиционер. Жалпы көрүнүшү эми 2003, коробка автомат. Мына эсим байланыш номери. Бир болсо ушул унаа сатылып кетиши мүмкүн. Азыр кардарлар келип буну дагы текшерип көрүп атышат экен. Партроник датчиктери 4төө арканкы бамперинде. 4 айнектен электро көтөргүчтө, электро күзгүлдөр, кожаный руль, отургучтарында жылытуу системасы, кондиционер, печка, айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Комплектация жакшы. Баасы канча болуп атат эми? 350 000 сом. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, видеобузду жалпы бүгүнкү тартылган видеобузду жыйынтыктайлы. Аябай кызыктуу маалыматтар болду. Эгер жаңы модельде унааларга кызыксаңыздар, бүгүн навес астындагы свежий перегон деп аталган темада видеолорубузду көрсөңүздөр болот. Ал жакта жаңы модельде жаңы унаалар келди. Ошолорду тарттым. Көрүңүздөр. Жана дагы да портерлердин да баалары бир аз салыштырмалуу кичине арзандап калды. Ал жакта көрүңүздөр. Япон унаалары жөнүндө дагы өзүнчө оң руль жөнүндө чыгарылыш жасаганбыз. Аларды көрүңүздөр. Кыскасы, өзүңүздөрдүн табитиңерге жараша көнүп калган видеолордун баардыгын тең тарткан аракет жасадык. Барыңыздарга ишиңиздерге ийгилик, чын ден соолук каалаймын. Эмдиги чыгарылыштарга чейин, көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.